Адам коркулачы садагалар. Ар кандай ушак айыңды чыгарып алып башыңа алган мүйүз деле чыгып кеткен жок. Мүйүз чыгып кетсе көрсөткүлө ушул жерде мүйүз чыкты. Жок, кеп анда эмес агай. Сөз төркүнү башка жакта болуп атпайбы? Токтоп тур. Молдолордон угуп калам. Өзүңүздүн сөзүңүздөн да уккан. Кечирип кой. Ошол молдолорду эгер ошондой деп калп таратып жалган айтып жүргөн молдо болсо аны сабаш керек. Ачык эле сабаш керек. Молдо болобу, сот болобу, депутат болобу, прокурор болобу, калп сүйлөдү, башына сабаш керек. Исламда ушундай. Калп сүйлөбөдү. Себеп калп сүйлөгөн кишинин тили менен акыр заманда баягы кыямат күнү тили менен сүйлөлүп калат. Коркуш керек ошондой калп сүйлөгөндөн. Экинчиден, мен 5 жашымдан бери окуйм. 5 вакыт намаз. Жок. Куран окуйм мен 5 жашымдан бери окуйм. Мен мектепке бара элек кезимден бери окуйм. Биринчи сабатым арабча жоюлган, мен чоң атам жойгон. Мен бүгүн эле асмандан түшө калып, кээ бир кишилерге окшоп намаз окуйм деп кыйкырып аткан жокмун. Намазды өзүң үчүн окуйсуң. Эл үчүн. Оны рия деп коет. Эл көзүнө окуган, мода үчүн окугандар өз азабын өздөрү тартат. Даарат алышын билбегендер чыгып алып, мен 5 убакыт намаз окуйм. Каягынан окуйм? Түндө эле каяктан келгенин билебиз. Эртең менен тура калат жанагы айт намаздарда келишип. Эй, сен пендени алда, бирок Кудайды алдай албайсың да. Ошондуктан ислам бул өзү 1,5 миң жылдан бери бир өзгөртүүсүз келаткан шарият бар. Аны кыргыздын конституциясы эмес, партиянын программасына киргизип алып, исламды мынтип өнүктүрөбүз, исламды тигинтип өнүктүрөбүз. Ал өнүгүп келген, ал бизсиз да өнүгөн. Тош өлкөлөрдө тыюу салып атпайбы мисалы? Эмнеге тыюу салып атат? Жок, жөнөкөйдө жанагы кийимдерине, мисалы башкаларына, намаз кийимдерине, мешитке барганга башкага дегенде. Мен коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезимде биринчи жолу мен ошол казияттын кишилерин чакырып алып айткам мен. Кыргыздын нукура кийимдерин кийесиңер. Жарашат. Кыргыздын чапаны бар. Кыргыздын калпагы бар. Кыргыздын тебетеги бар. Сөзсүз түрдө баягындай капкара кийинип алып туруп барып намаз окусун деген жери жок. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир пенде, ар бир элдин жеңилдигине карагыла деген. Жеңилдик деген сөз баягында капкара болуп алып, шлепканы кийип алып, шыпылдашып жүрүп атпайбы, сакалдарын көкрөккө чейин өстүрүп алып. Андай эмес. Ал тиги 30 градус ысык болуп аткан мамлекеттерде ошондой жүрсөң болот. Биздин нарында кантип жүрөсүң антип? Жылгыңдеп. Жайында ысык, кышында суук. Биздин Кыргызстандын шартында өзүбүздүн кийизден жасалган азыр кийип жүрүшөт. Момундай жарашат. Биз Пакистандын да кийимин кийбейбиз, Афгандын да кийимин кийбейбиз, Арабтыкын да кийбейбиз. Биздин Кыргыздын касиеттүү, керемет кийими бар. Мына карагыла, Курманжандакка энебиздин кийген кийимин карап көргүлөчү. Ар кандай хиджаптан керемет. Көзүңө да жакшынакай суйкумдуу көрүнөт. Анда эмнеси бар? Бирок эгер ислам дининде кетип барткан ошондой азаматтар болгон болсо, эч качан ага тоскоолдук кылбаш керек. Бүгүн согуш жүрүп атат, маалыматтык согуш. Сирияда болуп аткан, Иракта болуп аткан согушту айрыкча кээ бир телеканалдар айтып атат, исламисттер. Ислам бул эң таза, эң тунук, эң адилеттүү, анан эң тынчтыкты сүйгөн дин бул. Исламдан айланып кетсин ошол исламды жамандагандар, исламдан айланып кетсин ошол. Жогорку кеңештин төрагасы болгон кезимде калп айтсам ишти барып текшертип алгыла. 6 айга жетпеген мезгилдин ичинде 38 миллион сом үнөмдөдүм. 38 миллион сом. Барып текшерткиле. Не кылдым мен? Кечки саат 8ден кийин жогорку кеңештин депутаттарынын машиналарын гараждан чыгарбай койдум. Тойлорго, казинолорго, ресторандарга уялсаң дагы бусик менен бар деп. Эгер 30 депутат ысык көлгө семинарга баратса, 30 депутат эмес, бир автобуска түшүп барасыңар дедим. Сүйлөшүп да кетесиңер, жакшы да болот. Мен 30 машинага май куйбайм, 30 айдоочуга командировка бербейм, сапар иш кагаздарын. 30 депутатты ташып бардым деп, мен аларды жатаканага жаткырып, алардын тамагы менен жатаканасына төлөбөйм. 38 миллион сом. Жогорку кеңештин төрагасы сыртка чыкканда, Манас аэропортунан узатканыңарды, тосуп алганыңарды токтоткула дедим. Жогорку кеңештин төрагасынын лимити менен депутаттын лимитин бирдей кылып койдум мен. Мен 6 базар күнү жогорку кеңештин машинасын колдонбой, төрага болсом дагы
Уялбай эле өзүмдүн машинамды минип чыгат элем. Шапкамды дагы түшүрбөйт элем, жөн эле ачык. Каалаган жериме балдарымды жетелеп барып, ашканага, кафелерге, чайканаларга барып чай ичет элем. Мени бирөө уруп кетет, атып кетет, батып кетет деген коркунуч жок эле. Эгер мен ошол кафеде отуруп чай ичип атсам, же көзүмө кара көз айнек тагып, же шапкамды түшүрүп отуруп ичпейт элем мен. Бардык келген кишилер учурашат эле. Мен сыймыктанам. Менден кийин кайсыл жогорку кеңештин төрагасы бардык жактан үнөмдөлүүгө алып барганбыз. Ошондо жогорку кеңештин депутаттары футболка кийип алып, танкетка кийип алып, жинсы кийип алып ишке киргенди токтотушкан. Жогорку кеңештин депутаттары сессияда отуруп телефон менен сүйлөгөндү токтоткон. Жогорку кеңештин депутаттары төөлөрдөй болуп сагыз чайнап отурганды токтоткон. Жогорку кеңештин депутаттары уктап отурганды токтоткон. Өкмөттүн мүчөлөрү костюм шым менен галстук тагып, кадимкидей мен эмес мамлекетти сыйла деп галстук менен чыгып, мамлекеттик тилде баяндама берет эле. Жакшы экен? Ошондой болуп калган.